Саламатсыздарбы ата-энелер. Ата-энелер дегеним өзүңүз байкагандай, мен бүгүн бала тарбиялоо жаатына кайрадан кайрылгым келет. Менимче баласын жазалабаган ата-эне болбосу керек. Жаза деселе биз эмнегедир денелик жазаны дароо ойго алабыз, бирок жазанын ар кандай түрлөрү болот. Денелик жаза бул балага таптакыр эч нерсе таасир бербей калганда, анан ата-эне ачууланбай турганда колдонулуучу жаза. Эгер биз ачуубуз менен жазалсак, балага психикалык дагы жана денелик дагы катуу жаракат алып келип алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан баса белгилеп айтарым, ачууланып турганыңызда балаңызды эч качан жазалабаңыз. Ачууңуз тарагандан кийин алдын ала эскертип, бирок эскертүүнү да укпаса, анан жазага өтүшүбүз керек. Бүгүн мен жазанын логикалык жана табигый түрү жөнүндө бөлүшкүм келет. Логикалык, мисалы, мектепти мисалга алалы. Дене тарбия сабагына бала дайыма эле формасын үйгө таштап келе берсе, мугалим катары сиз кандай жаза колдонсоңуз болот. Эгер жогорку класстын окуучусуна бүгүн сен дене тарбия сабагына катышпайсың, формаңды унутуп калган үчүн биздин ойноп жатканыбызды карап отурасың десе, кандай деп ойлойсуз, бул жазабы? Албетте, жогорку класстын окуучусу үчүн бул жаза эмес, тескерисинче, ой сонун болду, мен 45 мүнөт буюрса эс алып отуруп турам деп телефонун чукулап же башка нерсеге алаксып отурушу мүмкүн. Бирок бул жерден биз логикалык жаза колдонсок болот. Кандайча? Бүгүн сен формаңды унутуп калган үчүн параллель класстагы кайсы сабак болуп жатса, ошол сабакка кирип катышасың. Демек, бул сабагың текке кетпейт деп туруп башка класстын сабагына киргизип койсоңуз, ишенип коюңуз, ал эмкиде сиз айтсаңыз да, айтпасаңыз да формасын көтөрүп келет. Эми ушул эле жазаны кичинекей класстын, башталгыч класстын балдарына колдонуу менимче жараксыз. Аларга сен бүгүн ойнобойсуң, формаңды унутуп калган үчүн, костюмшун менен ойногонго болбойт, сен карап турасың деп отургузуп койсо, оюнга кызыгып турган курактагы балдар үчүн бул чоң жаза. Эмкиде ал ойнош үчүн формасын сөзсүз түрдө пакетке салабы, сумкасына салабы көтөрүп келет. Дагы бир мисал. Үйдө, мисалы, бала жылуу кийин, бүгүн түштөн кийин аба ырайы бузулат экен дегенине карабай жука кийинип кетсе, ата-эненин, өзгөчө апанын биринчи реакциясы кандай болот? Билем, сиз курткасын аласыз, зонтикти аласыз дагы аркасынан өзүңүздүн жумуштарыңызды калтырып коюп, же жолдошуңузду, же эжесин, же агасын, же өзүңүз чуркап барасыз. Бирок бул жерден биз табигый жазаны колдонсок болот. Кандайча? Биз ал күнү чыдап туруп, жүрөгүбүз, албетте мен түшүнөм, жүрөгүңүз чыдабайт, бирок ушул жерден бир аз чыдамдуулук көрсөтүп туруп, баланын үшүшүнө жол берип койсоңуз, ишенип коюңуз, ал эмкиде кайрадан үшүүнү каалабайт, жана сиз айтпасаңыз деле өзү сурап, бүгүн апа аба ырайы кандай экен деп кийинип, жылуу кийинип, жакшынакай мектебине жөнөшү мүмкүн. Ошол себептен ушул эки жазага тең жол берүү керек. Логикалык жазага албетте ата-энеден, мугалимдерден чыгармачылык талап кылынат, ал эми табигый жазага болсо талап кылынат. Кайсы учурда табигый жазага жол берүүгө болот. Мисал келтире берсем, абдан көп мисалдар бар. Эгер суроолор болсо, ушул видеонун ылдый жагына комментарийге жазып койсоңуздар, мен жооп бергенге аракет кылам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бала тарбиялоодо сизге ийгилик.